Бүгүн 12 январ Ошто заманыбыздын залкар таланты, обончу аткаруучу Рыспай Абдыкадыровду эскерүү иш-чарасы өттү. Ага Кыргызстандын булуң бурчунан замандаштары, шакирттери, ырышкоздор чогулуп, анын эстелигине гүл коюлду. Музыка дүйнөсүндө өчпөс из калтырган Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо бул күнү 82 жашка чыкмак. Тирүү болсо 82 жашка чыкмак. Эми тагдыр экен арабыздан алып кеткен, бирок ал кишинин экинчи өмүрү уланып, чыгармалары муундан муунга өтүп, жаңы стилде, жаңы маанайда, жаңы бир түстөр менен, боектор менен бүгүнкү күндө элибизге, журтубузга кайра тартууланып келе жатат. Мына ошондуктан мындай залкар адамдарды эстеп туруш, алардын чыгармаларын, алардын эмгектерини кийинки муундарга жеткирип туруш бул биздин парзыбыз деп ойлойм. Эми Рыспай экен азыр мактай турган болсо убакыт жетпейт. Мындай адамдар 1000 жылда бир туулат, мындай талант 1000 жылда бир туулат, мындай чыгармаларды жаза турган жаратман инсан 1000 жылда бир туулат. Музыка аламында Рыспай Абдыкадыров ырдын пири аталды. Анын обондуу чыгармалары улуу кечүүгө бирдей жагып, ушул күнгө чейин сахнадан түшпөй ырдалып келет. Анын кайрыктары Рыспай Абдыкадыровго экинчи өмүр берди. Андан сабак алган шакирттери агайы менен сыймыктанып, залкар менен өткөргөн мүнөттөрүн төмөндөгүчө эскеришет. Сүйдүм сендеп, күйдүм дегдеп, ата журтум, эл жерим. Бул жашоого мен ырдаш үчүн гана келгенмин деген саптар бар да. Мунун сөзүн жазган Карымшак Ташбаев. Эми ошол мезгилде эстей турган болсом, агай чындап баягы обонду чыгарып жазып атканда дагы бир толкунданып, ыйлап, анан кайра эле сооронуп, кайра обон жакшы обон чыгардым деп шанаңдап күлүп, абдигер мугу көрчү деп кандай экен дейт. Жакшы экен. Эгер бир жаман сөз айтып койгон болсоң, баягы жазган ноталарын айырып тытып, баарын акмагын чыгарар эле. Ушундай эми айттым го, бая айтып келдим. Кыял жоргу бир адамга окшогон сонун кыялдары бар да. Кыргыздын Моцарты мына жылына ушинтип биз эскерип келебиз. Эстелигине гүл коюп, жайына барып, Куран окуп дуа кылабыз. Агайдын бул чындыгында биринчи өмүрүнөн экинчи өмүрү чынын айтсам жакшы келе жатат. Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнүн урматына жыл сайын анын ысымы ыйгарылган Ош филармониясында эскерүү концерти өтүп келет. Мында Рыспай Абдыкадыровдун чыгармалары жандуу ырдалып, элге акысыз концерт тартууланат. Салтка айланган иш-чара 22 жыл катары менен уюштурулууда. Бүгүн ушу Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларынан жаралган 2 сааттык концертибиз ушул биздин залыбызда жандуу үн менен, жандуу аспаптардын коштоосу менен биз мына министрибиздин фонограммасыз ырдоо деген буйругуну аткаруу максатта ушул бүгүнкү чыгармаларыбыздын баары жандуу аткарылат. Бүгүнкү күндө Рыспай Абдыкадыров атындагы фонд түзүлүп, өлкөнүн 7 дубанында эмгектери элге жайылтылууда. 1994 маркумдун ысымы Ош филармониясына, Каракулжа музыкалык орто окуу жайына ыйгарылган. 1997 Сулайман Тоодогу бейитине Ош филармониясынын астына эстелик орнотулган. 2021 Ош шаарындагы музыкалык орто окуу жайына жана Ош шаарынын көчөсүнө аты берилген. 50, 60, 70, 75, 80 жылдык юбилейлерин өткөрүлүп келатат. Анан музейлерин түзүп, китептерин чыгарып, анан ушул Рыспай Абдыкадыровдун маданий мурастарын ушу кийинки муунга жайылтуу, эл арасына таркатуу жана ушу эл аралык деңгээлде да жайылтууда салымын кошуп өзүнүн иштер жүргүзүп келатат. Жылда ушул Рыспай атабызды эскерип иш-чараларды өткөзүп турабыз. Негизинен фонддун өзүбүздүн Баткен облусу боюнча 20-нан ашык мүчөбүз бар. Кадамжай, Кызыл Кыя, Баткен, Лейлек, Сүлүктүү болуп 20-нан ашык мүчөлөрүбүз бар. Жылда ушул 12 январда Рыспай атабызды эскерип иш-чара өткөзүп турабыз. Рыспай Абдыкадыров алмашым, түгөйүм, сагынуу, издейм сени, 6 күнү кечинде жүрөктү кетпей жаралап деген ырлары менен калың элдин жүрөгүндө калды. Ал 1994 жылы 12 сентябрда дүйнө салган. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Байымы таратып алыстан